Ата мекендик анимациядагы бир жаңы чыгарма менен толукталды. Эми Алтын адам анимациялык тасмасы көрсөтүлө баштайт. Толук метраждуу чыгармада түбөлүк отту издеп Хан Теңири чокусуна аттанган сак жоокеринин чырмалышкан окуялары баяндалат. Жолдо ар кандай сыноолорду жеңип, улуу талаага түшкөн зулумдукту жеңет. Тасмада сактардын тарыхы, маданияты жана согуш өнөрү таасирдүү чагылдырылган. Жаш көрүүчүлөрдүн таанып билүү мейкиндигин кеңейтүүнү көздөгөн чыгармадагы тарыхый маалыматтар түшүнүктүү, жеңил тил менен берилген. Башкы каарман аңкыл, жаш муундарга эрдик менен баатырдыктын, берилгендиктин жана руханий күчтүн үлгүсү болуп саналат. Тарихымыздагы эң кундуу жадыгер. Биздин тарыхтагы эң баалуу экспонат бул алтын соот. Дүйнө бизди ушул баалуу мурас менен тааныйт. Бул экспонат соотту көргөндө балдарда суроо туулат. Муну кандай адам кийди экен деген. Бул суроого тасма аркылуу жооп бергибиз келди. Биз жаш өспүрүмдөргө алтын адам сыртынан жалтырак гана эмес, руханий жактан да бай адам экендигин айткыбыз келди. Сырты жылтыр эмес, ички руханияты бай адам, ол алтын адам дегенди айткыбыз келди. Тәуелсіздік монументінде тұрған алтын адамның бейнесін Алматы шаарындагы көз карандысыздык монументинин үстүндөгү алтын адам 4 жебе кармап турат. Биз мультфильмдин сюжетинде алардын ар биринин маанисин ачып берүүгө аракет кылдык. Алардын алгачкы 3-ü эрдик, адилеттүүлүк жана акылмандуулук. Ал эми 4-чүсүн каарман өзү издейт. Бул боорукердик жебеси. жебені іздейді, ол ізгіліктің жебесі.